Конституциялық құқықтық жауапкершілік деген бұл шындығында біз бірінші жолы кіргіздік. Ел таң қалбасын. Бұл деген баяғы өзінің ордын баш мизамдан тапқан мемлекеттік билік органдары, саяси партиялар, анан жанагы биздин депутаттар деп коелу, жергиликтүү кеңештин, жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн аткарган иши боюнча конституцияга ылайыктуу жооп бериш керек. Мисалы үчүн жоопкерчиликтин кандай түрү бар? Эмгек жоопкерчилиги, административдик жоопкерчилик, граждандык жоопкерчилик, укуктук жоопкерчилик, уголовный деп жазы кылмыш жасоо жоопкерчилиги, анан конституциялык жоопкерчилик. Конституциялык жоопкерчиликке жөнөкөй адам тартылбайт. Конституциялык жоопкерчиликке конституция боюнча бийликке келген жарандар жана бийлик органдары тартылат. Мисалы үчүн, мына мен депутатмын, мен эмне кылыш керек? Мен чакыртып алыш керек, отзывтап мандатты чакыртып алыш керек. Мисалы үчүн, мен иштебей атам, ошол чакыртып алыш керек. Бул депутатка бир кишиге тиешелүү. Күчтүү парламент деген эмне, кандай парламент? Мисалы үчүн, парламенттеги депутаттардын кайсы бир бөлүгү чечен адамдар болсо, тапан адамдар болсо, алар тапылдап эле сүйлөп турса, ушул күчтүү парламентпи? Же алган мыйзамдары коомдун талабына жооп берсе, ошо мыйзамдарды семичке чаккандай чагып, түшүндүрүп, аны ошол боюнча аткаруу бийлигинин кызматкерлерине баягы кыргызча айтканда көзгө чукуп айтып, биз момундай мыйзам алдык, ошонун баланча статьясы бузулду деп айтып турган парламент күчтүүбү? Көрдүңүзбү? Туура баягы өнөр алды кызыл тил деп коет кыргызча. Биз кызыл тилге салабыз. Жакшылап макалдатып сүйлөйбүз. Мындай адамдар бар бизде. Ошон үчүн мен күчтүү парламент деп мен өзүмдүн баягы айткан боюнча экинчи топтогуларды айтат элем да. Мисалы үчүн парламентте мындай бир билимдүү, илимдүү, мыйзамды түшүнгөн, мыйзамды аткаруунун механизмдерин түшүнгөн ошондой адамдар келсе, бул күчтүү парламент болмок. Биз коомдо баарыбыз эмнени тегергенде жашайбыз? Мыйзамды тегергенде. Жөнөкөй адам дагы, депутат да, президент дагы. А мыйзам кимди чыгарат? Жогорку кеңеш чыгарат атпайбы? Парламент чыгарат атпайбы? Демек, баягы туура президенттин өзүнүн статусу бар, бул мамлекеттин башчысы. Ички тышкы саясат тараптайт. А бирок кабыл алган мыйзамдар кимден өтөт? Жогорку кеңештен өтөт. Жогорку кеңештин мыйзамдары сапаттуу болсо, бири-бирине бири айкалышып, ширелип турса, бүт баардык жагын эске алса, бул мына күчтүү парламенттин белгиси ошол. Анан бир-эки киши чыга калып анан эле сен мындайсың, эми айтканга да сөз керек, туура айтасыздар. А бирок негизинен күчтүү парламент бул жакшы мыйзамдардын автору болуш керек. Күчтүү парламент ошо мыйзамдардын тегерегинде, мына азыр бизде деле турат, 76-береде. Парламент эмнеге мыйзам кабыл кылыш керек? Ошо мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөш керек. Анан өкүлчүлүктүү болуш керек. Анан бизде мыйзам алып атабыз, ошонун аткарылышын биздин депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары көзөмөлдөш керек.